Суроо талап кандай болуп атат? Суроо талап мына көрүп атасыздар, ажиотаж жок, кеңири. Тизилип турат, күндө эле уну сатып атабыз. Буга чейин ушундай ажиотаж болгон учурлар катталдыбы? Жок, ажиотаж болгон жок. Унга ажиотаж болгон жок. Ана айтылып келгенде мына биздеги ундардын сапатычы, анан алып атышабы элдер я только Казакстандан келбей калса буга чейин? Эмнеге сапаты? Мына Кыргызстандын жакшы сапаттуу ундары бар. Мына мисалы Народный деген бар, Магнат деген бар. Эң жакшы сапаттуу ундар мына Бишкектин ундары. Менин атым Айбек, Асарың Айбек. Анан сиздер ушул оптовиктерден аласыздар да негизи? Оптовиктерден алабыз, заводдон алабыз өзүбүздүн. Жергиликтүү заводдон. Элдер алып атышат, мурдагы 80% ушу Казакстан ундарын колдонуп жүрдү. Азыр муктаждык кандай болуп атат дегенде? Муктаждык күндө эле мына. Азыр ажиотаж жок, көрүп атасыздар. Өзүңүздөр күбөсүздөр мына ун талашкан, очередь болгон, сурап коюп кеткен, алган алат. Мына сурап кеткендер да көп. Ушундай болуп атат. Акыркы бир жумада канча сомго кошулду ошондо? Ошо 1 сом 50 кошулду да келесине ундун. Азыр только өзүбүздөн өндүрүлгөн ундар гана базарга чыгып атып турганда, Эми азыр Казакстандан азыр келе элек да, лично мага келе элек. Ошондой. Азыр Бишкек Ош Мариям өзү сатып атат. Азыр мына сатыкка чыгарбай атат азыр. ушу бир кап ундун баасы канча болуп атат ошондо? Азыр бир кап ундун Бишкектин ундары 1850ден 2200ге чейин болуп атат. Аты жөнүндө айтып койсо? Асаны Айбек. Ошондо кайсынысынын баасы канча ака? Көрсөт айтып койсоңуз. Мананда жазылып. Наракташы. Жазылып турат. Ушул эле ундар жазылып турат. Сиздики бияктагы эмес. Просто жазылган. 470 сом, 1850, 2000 сом, 2700. Ушундай Ош шаарындагы ундун баалары мына ушундай.